Ошол мезгилден бери айтып келатканда бери 10 жашар балдар 20-га чыкты. 20-дагы балдар 30-га чыкты. 30-га чыкты. Ооба. Ар 5 жыл сайын айта берип, айланайындар. Тиешең болгон болсо билгениңди кылып албайсыңбы? Же сиз экөөбүз бир каркарга барып келбейлиби? Бир тартып келбейлиби ушул? Барып келгендердин баары бар. Биз 100 миң, жаңылышпасам 80 миң нускада момундай китепче кылып чыгардык. Окубайт. Ушул боюнчабы? Ооба. Окубайт. Окугандар тымпыйып айтпайт. Эч качан жеке киши, жеке инсан. Мен 1000 жолу какшап айттым. Мен өзүмдүн колум менен курган үйүмдү да сата албайм мен. Мен өзүмдүн үйүмдү сата албайм. Аялыңыздын уруксаты жок. Уруксаты жок. И 16 жашкадан жогору өткөн балдарың чогуу жашап атса алардын да уруксаты керек. Ооба. Манан кантип жерди бересиң? Чубак ажы Раматылла айтпады беле, кан какшап айтпады, айланайындар. Эми карасаңыз, Чубак ажы айтты да, күйүп кетти да, түтөп кетти. Өзбекстан, Казакстан, Россия аларды чакыра берчү го. Бизге насаат айтып бериңиз деп. Мен дейт Өзбекстанга барсам дейт, бул турат, YouTube'ду карасаңар турат Чубак ажы. Казакстанга барсам дейт, аябай чоң мечитте эл аябай батпай калган дейт, аянттарына да толуп калган дейт. Ошол жерде кыйкырышып атат дейт. Назарбаевдин канында кыргыздын каны бар. Казактын жерин кыргызга берип жиберди деп кыйкырышып атат дейт. Алар тарап мынтип айтат. Алар тарап мынтип айтып атат. Биз тарап бул саясат. Бул болгону саясаттагы бир саясат. Кудай жалгап бир дүкөн менчиктештирбесем, же бир өтүк оңдоочу жай менчиктештирбесем, Кудай жалгап бир мамлекеттен бир моундай бир калем албасам, акыр бирдеме деп табыш керек го. Кандай дейсиз? Бирдемесин таап, Цезарь жанагы Египетти каратып алып келатканда айтат го. Цезарь сен жөнүндө аябай жаман сөздөр тарап кетти десе, демек мен аябай туура жашоодо бараткан экенмин депчи. Ошол сыяктуу не деп кыйкырса ошол деп кыйкырсын. Тарых бар. Сталиндин сөзү менен аяктайлыбы? Мен кеткенден кийин дейт Сталин, менин мүрзөмө ар кандай шыпырындыларды алып келип төгөт. Бирок улуу тарыхтын шамалы учуруп баарын ордуна коет деген. Тазалап берет. Баарын тазалап кетет деген. Биз Россиядан айырмаланып башкачабыз. Төкпөйт Кыргызда. Кыргызда ушу киши өтүптүр деген күндөн баштап аны не деген инсан экен деген ошондо айтат. Ошондо айтып баштайт. Туура. Станислав Говорухин сиздин кесиптешиңиз. Эч качан туулган күнүн белгилеген эмес. Юбилейин да белгилеген эмес. Ана мына 70 жылдыгын белгилеп атканда баарын топтосо, менимче ким бирөө ушу сураганда, сен эч качан белгилечү эмес эле, эмнеге белгилеп атасың десе, азыр ар бириңерге сөз бергенде мени мактайсыңар дейт. Ошону мен гробко жаткыча айткылачы, себеп гробто жатканда укпай калам. Эсиңиздеби? Ооба. Ошол сыяктуубуз да, биз ушундай элбиз да тилекке каршы. Туура. Мына кече мейли муну тереңдетпей эле коелу, ал үчүн көбүрөөк убакыт керек болуп калат түшүндүрүүгө. Мен ойлойм, биз дагы сүйлөшөбүз деп. Аллах насип кылса, буюрса. Рахмат чоң. Ийгилик болсун.